Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Талантты урчу актриса Гүлнур Асанова жеке баракчасына сырдуу пост жазды. Кайсы бир алып баруучу журналисттин дарегине сын айтып, ырдабай эле койсун суранып төмөндөгүчө кайрылды. Мен бүгүн айласыздан айтканды чечтим. Баягы эле бетке айткан жаным дагы деле жаман көрүнөт экен. Бирок мейли, аттарын айтпай эле коюйун, анча-мынча алып баруучулар ырдап жатасыздар. Аныңар жакшы, ар тараптуу болгоңар келет. Аны колдойм. Бирок ырдардан мурун обонду тура жаттап, бузбай жакшы ырдаңыздар. Кээ бир журналисттин ырдаганын көрдүм. Ушуну менен учурду бузуп ырдап жатасыз. Айрыкча салтуу музыкадагы кулакка сиңип калган ырларды ырдардан мурун бир тарыхына кайрылып коюңуз сураныч. Аны мен эмес, ата-бабам жайылтып укмуш ырдап кеткен. Анан жаңы обонго салып салганыңыз эң туура эмес. Себеби биз 7 жыл окуп, бирден бир жоболордун бири Нукура обонду бузбай оригинал вариантын келечекке жайылтуу деп окуганбыз. Ошого чоң сураныч. Этсиаттап ырдаңызчы, урматтуу журналист. Болбосо мен бир марекеге чыгып, ойду тоону сүйлөп алып баргандай көрүнүш болуп калып жатат. Мен пока алып баруучулукка аттана элекмин го. Билем да өзүмдүн деңгээлимди. Ар бир кесиптин майын чыгарып, профессионалдык көз караш менен жүрсөк, элдин да кулагын бузбайт элек. Ошол, рахмат. Туура кабыл аларсыз, дейт ырчы. Ал эми катталуучулар бирөөдөн бул пост алып баруучу жакындан баштап ырдай баштаган Айзада Жамгырчиеванын дарегине жазылган деген пикирлерин калтырышты. Өз кезегинде Айзада айым да өздүк баракчасына сырдуу пост жайгаштырды. Айланайындар, кыйын экенсиңер, бетиме келип айткылачы, жараз-нараз чыгалы деген чакырык таштады. Малмат булага аралаш кейжи.